Сооротуучу Кудай. 27 март. Адамдын денеси алсыз. Анын муктаждыктары көп. Дене дайыма тамактанып туруусу керек. Эс алып туруусу керек. Ысык күндө көлөкөгө чуркайт. Үшүп жатса, жылуу жер издейт. Дене суусайт. Жана башка ушундай муктаждыктары көп. Адам суусаганда алсырайт. Оозу кургап кыйналат. Суу ичкенде кадимкидей жан кирип, жыргап калат. Денелик муктаждыктардан башка дагы жандын, рухтун муктаждыгы бар экенин унутпаганыбыз жакшы. Жан Кудайдын сөзүнө муктаж. Кудайдын сөзү биздин руханий азыгыбыз. Ансыз руханий жактан тирүү калуу мүмкүн эмес. Тамак жебесе адам кыйналып калат, алсырайт. Анан барып өлөт. Ошондой эле Кудайдын сөзүнүн жетишсиздиги барып руханий өлүмгө алып келет. Мындай деп жазылган: силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Кудайдын сөзү аркылуу гана биздин рух тирүү болот.